Menin жеңем мени жана менин үй бүлөмдү жек көрөт. Мен ал адам менен урушуп кеткем. Ошондо ал жеңем сенин түбүңө жетем деген. Мен коркуп атам, не кылсам болот? Кечирим сурап барып, намаз оку, дуа кыл. Эми жаманга теңелип болбойт го. Сен деле бир нерсе кылгандырсың ага. Kelinimiz namaz okuyup parancı giyip, үйдөн эч кимге эркек киши келсе, чай куйбай. Кайнатасына, атасына, байкесине гана көрүнсө болот дейт, туурабы? Негизи туура. Жылаңбаш көрүнгөнгө болбойт. А бирок жолукчан келип тамага чай берип койсо зыян тийбейт. Негизи туура. Аны кыйнагanga болбойт. А бирок эгерде жолукчан болуп келип куюп берсе, эгерде ал жалгыз эмес, анда башка кишилер аялдардан болсо, анда зыяны тийбейт болот ал убакта. Көп аялдар экинчи аял алыштан коркот, бирок канча мусулман аялдар бар, жалгыз жүргөн, өзүнө каалаган жакшылыкты бирөөнө каалабаса мусулман боло албайт деген бар, ошону түшүндүрүп коюңузчу дейт. Аны баары эле түшүнүп отурат. Ар ким өзүнө жакшы көргөнү башка бирөөгө жакшы көрүш керек, бирок биз аялдарды сөзсүз түрдө макулдук бер деп айта албайбыз. Пайгамбардын аялдары деле макул болгон эмес. Ошон үчүн айта албайбыз аны биз. Адамдарды кантип айырмаласа болот? Мисалы бир жигит намаз окуйун деп даватка чыкса, башка агымга барып калыптыр дейт. Дават туура эле агым, эч кандай жаман жери жок. Бирок жанагы чачын өстүрүп алгандар кичине кыйшайып кеткендер, көчөгө чыгып кеткендер, калгандар жакшы. Илим алыш керек, илим алган адамдар ажыратып билет. Ислам университетине окууга өткөнгө кыз балага жеңилдиктер барбы дейт. Акчасы кандай төлөнөт? Бекер окуу, бекер Ислам университетинде. Ана кирип атканда канча төлөнөт акча? 1000 сом кагаздарга. 1000 сом кагаздарга төлөнөт болду, ошол эле. Башка төлөнбөйт акча. Анан көл нарынга жеңилдик бар. Ысык көл нарынга жеңилдик бар дейт. Конкурс жок өтөт ысык көлдүктөр, нарындыктар дейт. Эгер экзаменден өтсө албетте. Жолу кийген аялды көз жумушка албайт, ошону тууралуу закон оңдосоңор болобу дейт. Депутат кылып койсоңор оңдой берет иншалла. Президентке кандидатураңызды өзүңөр койсоңор биздин элге жакшы болот эле дейт. Рахмат. Ар бир шаарларга аял заты үчүн деп кичинекей намазканалардан ачып берсеңиздер болобу? Себеби биз студенттер кээде үй дагы алыс болгондуктан намазды кайда окуурду билбей калабыз. Бир жерден дарат алыш дагы оор, жолук чечиш керек, чыканакка чейин жуунуда көп тоскоолдуктар болот. Мындай абалда кыжарат болгон эже-сиңдилер бар болсо керек, бар. Биз өзүбүздүн мечитке дагы ушундай сунуш келди. Биз мечит салганда аялдардын бөлүмү ойлоптур, анткени үйлөр жок, аялдар келбесе керек десек, ошол жерде мечиттин жанында жумуш бар экен, мечит бар болгон жумушка кирдим, келсем сиздин мечит аялдардын бөлүмү жок экен деп мага айтышты. Азыр биз атайын бир терезени бузуп, эшик кылып, аялдарга кире турган кылып, дараткана кылып бөлүп атабыз. Ошон үчүн пайгамбар буга аялдар мечитке барышкан, биз ошол мен казыга да айтам да, казыгенин орун басары турат. Ошол мечиттерге, ошол аялдарга бөлүм мүмкүнчүлүгүн караш керек. Дарат ала турган жери же намаз окуп турган жери. Алар көптөр чоң орун кереги жок, бирок өздөрүнчө келип намазын окуп, даратын алып, кайра кете бере турган болуш керек иншалла. Уламалар киргизинде карап ичебиз булар иншалла, буйрук беребиз бардыгына. Менин жүрөгүм ооруйт, орозону 12 күн эле кармап калдым, ден соолукка байланыштуу, калган күнүм карыз болуп калабы? Эгерде ден соолугуңуз жакшы болуп кетсе, карыз болот. Жакшы болбой кетсеңиз, карыз болбойт. Жолдошубуз намаз окуйт, бирок бизге кээде колу тиет. Көңүлүбүз калып калган, аябай жаман болобуз, бирок талак сурасаң болбойт, кандай кылыш керек? Сабыр кыл деп айтабыз. Бактылуулуктун формуласы деген биздин китеп бар. Ошол китеп тапсаңар, ошонун ичинде аял менен эркектин бири-бирине укук милдеттери бар. Эгер ошону так сактасаңыз, сизге дагы сакталат маселе. Баламды эмдөөдөн баш тарткам, азыр эми эч жерге бала бакчага, мектепке калбайбыз деп жатат, кандай кылабыз? Биздин өлкөбүздө эмдөө милдеттүү эмес, укуктуу гана.
Эгерде кимдир бир ошону баш тартса, анда ошону сотко берсе болот. Мектепке, бала бакчага албай койсо, ошону сотко берсе, ал сотто жеңилет. А бизде милдеттүү түрдө эмес эмне, укуктуу гана. А укуктуу деген сөз, ал сен кааласаң албай кое аласың деген сөз. Эгер укугуңду пайдалана албай койсоң, школга албай койсо, аны сотко берсең болот. А Сауд Арабиясында милдеттүү, ал жерде алмайынча школга албайт. А бизде укуктуу, бизде Кудайга шүгүр эркиндик бар көп жерде.